Депутат деген сөздү укканда кимди элестетесиз? Көптөр дароо трибунада сүйлөп жаткан эркек кишини элес алат. Эң кызыгы, баары окшош образды элестетишет. Бирок эл өкүлү ушундай гана болушу мүмкүнбү? Депутаттар жарандардын, ар кандай муктаждыктагы адамдардын өкүлдөрү. Ал эми жогорку кеңештин өкүлдөрү канчалык ар түрдүү болсо, ошончолук алар ар бир жарандын кызыкчылыгын коргой алат. Мисалы, парламентте аялдар, жаштар, майыптыгы бар адамдар, түрдүү этностордун өкүлдөрү аз. Анткени бул топтордун талапкерлеринин жогорку кеңешке келүүсү кыйыныраак. Маселе алар көп учурда атак жана акча сыяктуу ресурстарга ээ эместигинде. Бирок алардын артыкчылыгы алар өздөрүнүн шайлоочуларынын, өздөрүнүн тобунун көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын эң жакшы билишет. Мындай талапкерлердин парламентке кирүүсүнө жардам берүү үчүн квоталар түзүлгөн. Анда квоталар кандайча иштейт? Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан ашпашы керек. Башкача айтканда, аялдардан 30%дан кем эмес. Талапкерлердин кеминде 15%ы 35 жашка чейинкилер болуусу керек. Кеминде 15% талапкер ар улуттан болуусу шарт. Кеминде 2 талапкер майыптыгы бар адам болушу керек. Алдыдагы шайлоо аралаш добуш берүү системасы менен болгондуктан, бул партиялык тизме менен шайланган 54 адамга гана тиешелүү. Жана бул абдан аз. Бул адамдар бир мандаттуу округтарда да шайлана алышат. Бирок алар көп учурда колунда бар талапкерлер менен атаңдаша алышпайт. Парламентте ар түрдүүлүк болушу керек. Бул биздин өлкөнүн калкынын бардык топторунун өкүлчүлүгүн камсыз кылат. Ар бир жаран парламентте өзүнүн өкүлү бар экенин сезиш жана билиши зарыл. Мындан тышкары, көп түрдүүлүк сапаттуу иштөөгө жана парламентте маселелерди кылдат талкуулоого өбөлгө түзөт. Шайлоого катышыңыз. Парламентте сизди жана сиздин кызыкчылыктарыңызды эң жакшы коргой тургандарга добуш берип колдоңуз.